Урматтуу мусулман бир тууганым, бирок алымдардын бири Шейх Мухаммад Шакир деген мындай дейт. Рахматулла алейх. Ияка ан тазунна анна тaqваллахи ас-салат ва сиям вал хадж ва саум. Сен тaqваны намаз, орозо, зекет, хаж деп ойлобогун дейт. Инна тaqва тадхулу фи кулли шей. Тaqва инсандын бардык жашоо тармагына кирет. Тaqва жашоодогу бардык тармакка кирет. Фаттақиллаха фил ибада. Ова Кудайга болгон ибадатыңда Кудайдан корку оку. Эл көрсүн, кожо көрсүн эмес. Устаздан корку эмес, ата-энеңден корку эмес. Алладан коркуп, Аллах үчүн ибадат кылгын. Ваттақуллаха фи ихваник. Бир туугандарың менен болгон мамиледе Кудайдан корк. Аллах Куранда иннамал муъминуна ихва. Албетте имандуулар бир тууган дейт. Бүгүн биздин чек арада эки мусулман ла илаха иллаллах Мухаммад Расул Мухаммад алейхиссалам үммөтү эки мусулман бири-бириге курал жарак атып атат. Ок атып атат. Кайдагы бүгүн кээ-бир соцсетке кирсең, ок атуудан мурда Аллах янсуруна. Кудаванды нусрат күнат. Куда бизге жардам берсин. Аллаху акбар деп бирдемелерин атып атат. Сен кимге атып атасың? Бир душманыбы? Бир мусулман эмес, бир кафирге атып атасыңбы? Ойланыш керек. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, таква деген нерсе бир тууганыңа болгон мамилеңде да Кудайдан корку. Вала ту'зи ахадан минхум. Бир мусулманга ыза бербе. Бир мусулманга зыян жеткизбе. 5 вакыт намазда биринчи сафта окуп, базарда бирөөдүн акын жесең сен таква эмессиң. Сен биринчи сафта окуп, 5 вакыт намазда жамаат мененсиң. Кошунаңа тынчын алсаң такваң жок. Кудайдан корккон болуп, ибадатта башкада бекем болуп, өзүңдүн өмүр жолдошуңга ыза берип, зулум кылсаң таквада жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, ваттақиллаха фи баладик. Мекениңе болгон таквадар, мекениңе кыянат кылба. Мекениңдин душмандары менен койнунда котур ташы бар инсандар менен сүйлөшпө. Мекендин сырын сатпа. Мекенге кыянат кылбагын. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошондой эле таква эң жакшы кулук мүнөз ээде болуу. Иттақилла фи ватаник. Мекениңе болгон мамилеңде Кудайдан коркун. Мекендин байлыгын башкасын жебегин. Жерин сатпагын. Душмандарга сырдаш болуп бир нерсе кыянат кылбагын. Бул сөзгө келгенде иттақилла фи ватаник. Мекениңе болгон Кудайдан коркун. Мекениңе жакшы мамиледе кылгын дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым кийин айтып, инни ла а'жаб кейфе юмкин ан яхуна ал-хаинун. Ан яхуна ал-хаинун, ан яхуна инсан балада. Таң каламын кыянат кылгандардын эң кыянатчысы кээде аялына кыянат кылуусу мүмкүн. Досуна кыянат кылуусу мүмкүн. Жумушунда кыянат кылуусу мүмкүн. Бирок эң таң калыштуу кандай инсан туулуп өскөн жериге өзүнүн мекенине кыянат кылат дейт. Мекенге кыянат кылуу эң чоң дин душмандары. Миң ислам аты менен аталбагын, миң ибадат көй болбогун, бирок урматтуу мусулман бир тууганым, мекенге кыянат исламдан эң алыс инсан, имандан эң алыс инсан мекенге кыянат кылган.